Мен Анарбек Акматалиев Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүндө жайыт комитетинин төрагасы болуп эмгектенем. Биздин айыл өкмөтү боюнча айтсам, бул жердин калкы 12 000 адамды түзөт. Айыл өкмөтүбүз 11 айылдан турат. Мындан сырткары өзүбүздүн айыл өкмөтүнө караштуу жайыт жерлери 22 875 гектар жер деп белгиленген. Жалпысынан 22 адам элдин малдарын алып жайытка чыгат. Биз ПРООН уюмунун пилоттук долбоорунда иштешип, анын аркасында электрондук жайытка өтүп жатабыз. Электрондук жайыттын максаты чабандардын жумуштарын жеңилдетүү болуп саналат. Мисалы, мурун биз электрондук вариантка өтө электе жайыттарыбыздын абалын алдын ала анализдеп, 1 гектарга канча малды жайуу рационалдуу болоорун билчү эмеспиз. Эми болсо абал өзгөрдү. Азыр биз жайытыбыз канча малга ылайыкталганын, мал башына канча тоют керек экенин так билебиз. Ошондой эле алардын эмдөөдөн качан өткөнүн, канча мал кайсыл жайытка таандык экенин реалдуу убакта текшере алабыз да. Эгерде көбүрөөк мал жайгашып кала турган болсо, электрондук вариантта кызыл түс менен белгиленип, кадимкидей көрүнүп турат. Ошондуктан эң негизги максатыбыз жайыттарды туура пайдаланып, аларда пайда болгон көйгөйлөрдү дароо байкап чечүүгө, айрымдарын алдын алууга өтө ыңгайлуу болуп түзүлгөн. Азыр биз турган жер Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн Сандык көл участкасы. Жаздан баштап кеч күзгө чейин малчылардын жашоосу ушул жерде өтөт. Бул жерге жалпысынан 15-20 миңдей мал айдалып келинет. Анын ичинен 3-4 миңдей бодо мал февралдан баштап май айына чейин жазга мал ушул жерден жайлап кетишет. Андан кийин күздө кайрадан келишет дагы, кар жаагыча мал ушул жерде жайгашат. Ошондуктан малчылардын шарттары менен жайытты жакшыртуу үчүн былтыр ПРООН уюму тарабынан ушу каржыланган мына 7,5 километр жерди кол менен казып, шланг өткөрүп, бул жердеги малчыларга суу чыгарып бердик. Анткени жыл сайын ушул убактарда суу жетишсиз болуп, көлгө барып суу ичип, башка жерде да кыйынчылыктар көп болчу. Мына быйыл өзүңүздөр көрүп тургандай эми бул жерде малды сугаруу ыңгайлуу болуп калды. Жаңы технологиялар өнүгүп жаткан кезде малчылар дагы өз ишинде жаңычылдыктарды кабыл алып, жашообузга активдүү киргизе баштадык. Бул чынында эле жашообузду дагы, жумушубузду дагы бир топ жеңилдетти. Азыр электрондук жайыт аркылуу ар бир малдын эмделгенин көзөмөлдөп, жөнгө салып дагы турсак болот. Демек, малдын ден соолугуна көңүл буруп, аны убагында текшерүү дагы кыйла жеңилдеди.